Саламатсыздар, урматтуу кечик агайлар. Сиздерге ушул награданы толтуруу боюнча көрсөтүп коеюн дедим да. Биринчи айс мугалим кирип алат, анын үчүн киргенден кийин ал оң тарапта сыйлык алганын ырастоо деген бар. Ушуну ардак грамота киребиз. Мындай чыгат эми. Бул жерде только министрдин грамотасын төшбөлүгүнө гана киргизебиз. Азыр биринчи ардак грамота боюнча, мисалы сиз алган болсоңуз ооба басасыз. Мисалы ким алган болсо ооба басат дагы. Баскандан кийин алган күнү анан ушу файлды сканер кылып туруп, алган грамотаны тиркеп коюш керек. Эмнеге кайсы күнү алган ошону тиркеш керек. Ал сактанбаса сакталып калат. Эгерде албаган болсо, азыр жаштардын көбү эле жаш мугалим алган эмес, мисалы ошого жокту басабыз. Анан сизде ардак грамота жок экенине ишенесизби? Ооба. Бүттү. Эми ал жерде билим берүүнүн мыктысы төшбөлүгү бар, ага киребиз. Бул деле эгерде бар болсо ообаны басабыз. Мунда да алган датасын, алган күн. Андан кийин ошо файлды сканер кылып туруп киргизиш керек. Төшбөлүгүнүн эмеси барго, корочкасы, ошону сканер кылып киргизиш керек. Анан сактап басып койсоң сакталып калат. Болду, бүттү ошо менен. Эгер жок болсо жок дейбиз дагы. Анан дагы сизде билим берүүнүн мыктысы төшбөлүгү жок экенине ишенесизби? Ооба. Болду, ушинтип эле койсоңуз бүтөт.